Чоп айылынын тургундары Муратовдордун үй бүлөсү бүгүн үйлүү болушту. Мындан бир топ жыл мурун Гүлнара Муратованын атасынын атынан таанышы насыя алып, үйүн банкка күрөөгө коет. Бирок насыя алган адам төлөбөй, Гүлнара Муратова үй бүлөсү менен үйдөн чыгып кетүүгө мажбур болот. Ушул жерде биз өзүбүз туулуп өскөнбүз. Ушул жерден кичинекейибизде туулуп өсүп, ушул жерде чоңойгонбуз. Бул жер ошо атамдын чеги болчу. Анан бул чек сатылып кеткен эле. Анан биз шартка байланыштуу биз баштан көп кыйынчылык өткөн үчүн бизде катарынан 5өлүк чыккан да. Ошонун байланыштуу биз бул үйдү кайтарып ала алган эмеспиз. Ошол боюнча башка эле бирөөлөр алып, эме калып кеткен. Акчасын алар төлөгөн. Анан ошол боюнча биз бу жерде жашабай калганбыз. Ошо шаарга көчүп кетип, ошо шаардагы квартирада жашап жүргөнбүз. Мындан улам айыл аксакалдары чогулуп УКМК төрагасы Камчыбек Таршиевке ушул маселе менен кайрылган. Натыйжада акыркы 2 ай ичинде Муратовдорго жаңы үй салынып берилди. Бүгүн үйдүн ачкычы Кубаныч Муратовго Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан тапшырылды. Мына саган мынау жер сеники болот. Мынау жер полностью 7,5 соток жери менен мынау үй сеники болот. Туктуңбу? Ушул жер. Эми Кудай кааласа ушул үйдө жашайсың. Мынау лагороттон сеники болот. Ушул жерде бала чакалуу болуп, мына кыласың. Мына үйдүн күрүчү. Ушул баары саган. Бул ушул жердеги жашаган мынау кол коңшуларыбыз, эли журтубуздун батасы менен ушул жерде мына Жапар ака ушул жерде жашаган эле турабы? Жапар ака бала чакасы менен ушул жерде жашады эле, аялы менен биз кичинекей маалыбызда ушул жерде эмелет эле, баягы машинеси бар эле, машина айдайт эле турабы? Шопур киши бар. Ушу Жапар аканын баласынан ушу сен азыр бар экенсиң да, кичинекей баласысың, кичинекей баласы келсе мына. Ошон үчүн мына аксакалдар сиздердин уруксатыңар менен ушул үйдү салып берип, өткөндө мен дуаңарды алдым эле, батаңарды алдым эле. Анан кийин огородун бөлүп берип ушул балага берип атабыз. Берип атабыз. Эми ушул жерден көгөрүп өссүн, өнсүн, Анан бир уруксат берсеңиздер мен тапшырып коеюн да. Эми бир дуа кылыңыздар, ушул бала көгөрүп өсүп өнсүн ушул жерде. Amin. Niyet ileşen tileğinde Allah kabul etsin. Den sağlığını kılsın. Ömrümüzü uzun kılsın. Amin. Tapkanın Allah bereketi şehirden önü ösüp, balalı çakalı olup, toylarda kılıp, kızlar çıkarıp, uğullar dileşti. Allah nasip olsun. Amin Allah'lar mına ama жақсы жүргенің, içpeginin, çekpeginin, жаман жүрбөгүнүң. Макулбу? Мына үйүң бар, жайың бар, эми эл катардасың. Келесі hem sarp бербейді, рахмет мына балаға. Кудайым şu камчылындагы өмүрү узак, ырыскысы улук болсун, бактылуу болсун. Бул дагы şu балдар кыздардын озурун көрсүн. Бир эле биздин барпы үчүн эмес, бүт кыргыз эл үчүн күйүп ушуп жүгүрүп жүрөт. Ошондуктан дайым жолу ачык болсун. Жолу шыдык, жолдош кызыл болсун. Эл үчүн кызмат кылып жүрө бергин. Эчтекеден таймынба, артыңда Алатоодо элиң турат. Кудай буйрса, эл бардыгы колдойбуз. Бактылуу болгун. Камчы акама рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Ушунча неме кылып жүрдүм, эми ниетиме жеттим да. Рахмат Камчы акама. Sıra gelen mi yani? Sıcak başladı. Жақсы. Ya olsa kökler mi? Koyup koyalım mı? Мына самыга печкасы жакшы болуп. Печке жақсы. Жакшы болуп. Атайым от жаңа ушул баланын ата-энеси туган уруктар өтүп кетти. Bir kilometre. Жашынака иш болуп атканда Ата-энеси бул баланын жашында өтүп кеткен. Булар өзү көпүр туган. Анан бир эки агасы өтүп кеткен. Кыскасы эч жерде жашоого мүмкүнчүлүк болбой калгандыктан анан камчыга жетип, камчы ушул үйдө өз жанынан ушул бала үчүн салып, мына бүгүн тез арада бүттү. 2 айга жетпестен бүттү да. Эми Кудай буйрса үйлөнүп, ушул жерден өнүп өсүп кетсин, бала чакалуу болуп кетсин. Элдин баласы болгондон кийин Камчыбек бир эле бардыгына жардам берип. Дагы айтып атат. Дагы кайсы жерде ушундай адамдар бар? Тапкыла дагы салып берейин деп. Эл үчүн өтө кам көрүлөт. Камчыбекке чыган жигиттер көбөйө берсин. Шулардын жүзү жарык болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Эл үчүн кызмат кылып жүрө берсин. Балдарым, ошондуктан эл ушунчалык баары ыраазы. Бир эле биздин барпык эмес,
başka jактарга дагы колунан келген жардам көрсөтүп, эл үчүн кызмат кылып атат. Кубаныч Муратов эми жаңы 3 бөлмөлүү заманбап шарттары бар үйгө ээ болду. Куруучу катары күн көргөн Кубаныч мырзанын жарандык паспорту да жок экени айтылып, бул маселе дагы тез арада чечилмей болду. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.